Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, Аллах Таалам Хижр сүрөсүндө Кур'ани Каримди өз сактоосуна алгандыгы тууралуу мындай деп баяндаган. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Чыныгында Кур'ани Каримди биз түшүрдүк жана аны биз сактайбыз деп Аллах Таалам Кур'анды сактоосун өз жоопкерчилигине алган. Мына ушул аяттын ачыктамасында Имам Куртуби рахматуллахи алейхи bir окуяны баяндап өткөн. Мурдагы заманда мусулмандардын адилеттүү падышасы катары таанылган Харун Рашид деген падыша өткөн. Мына ошол падышанын ишеничтүү, бир чебер, өтө күчтүү, жөндөмдүү акыны болот. Жазуучусу болот, катчысы болот. Бирок тилекке каршы эч бир динди кабыл албаган атеист адам болот. Падыша Харун Рашид сый менен сыйлап, түрдүү ыкмалар менен аны ислам динине чакырганга аракет кылат, бирок баягы катчысы аны кабыл албай коет. Ошондон күндөр жылдар өтүп, бир убакта баягы катчы көпкө көрүнбөй жоголуп кетет. Бир убакта эле кайра пайда болуп, падышага жолугайын дейт. Падышанын бөлмөсүнө кирип, учурашып, падыша караса, жүзүнөн бир өзгөчө нур чачырап тургандай көрүнөт. Падыша таң калып, каякта жүрөсүң, көптөн бери көрүнбөй калдың десе, баягы катчы айткан экен. Падыша, менде сизге бир чоң сүйүнүч бар. Падыша, эмне болгон сүйүнүч десе, мен мусулман болдум дейт. Муну угуп падыша абдан сүйүнүп, бул өтө жакшы. Бирок эң таң калыштуусу, мен ушунча жылдан бери падыша болуп, сен ислам динине киргизе албадым менен, эми сен кантип ислам динин кабыл алып калдың дегенде, баягы катчы мындай дейт. Падышам, сиз айткан сайын сиздин сөздөрүңүз мени ойлондура баштады. Анан бир күнү өзүмчө ойлонуп, деги кайсыл дин тура? Баардык эле диндер биздики тура, меники таза, биздики жакшы деп өздөрүнө чакырышат. Деги кайсынысы тура болду экен деп ойлонуп отуруп, мен бул ар бир динди изилдеп, кайсынысы тура экенин аныктап чыгам деп ушундай бир чечимге келдим. Эми кантип аныктасам деп ойлонуп отуруп, падышам, өзүңүз билгендей, мен калеми күчтүү, акынмын, жазуучумун. Мен булардын диндердин кайсынысы тура экенин булардын китеби аркылуу мен аныктайм деп ушундай бир чечимге келдим дейт. Мына ошентип христиандардын китебин алдым. Алардын китебин алып, түрдүү өзгөртүүлөр киргиздим. Өзүмдүн тараптан сөздөрдү кошумчаладым, адабиятташтырып, кыскасы ошол китепке өзгөртүү киргизим дагы, мына ошолордун башчысына, алымдарына, окумуштууларына барып, ушул китепти сунуштадым. Сунуштаганымда алардын аттуу баштуулары абдан сүйүнүп, өтө жакшы болуптур, мына ушундай керек эле деп сүйүнүп кабыл алды. Андан кийин кезек жөөттөрү келди. Мен алардын да китебин алып, түрдүү өзгөртүүлөр киргизип, адабиятташтырып, сөздөрү кошумчалап, кооздоп, кыскасы китебине толгон токой өзгөртүүлөр киргиздим. Өзгөртүүлөр киргизип бүткөндөн кийин ошол диндин көрүнүктүү адамдарына, аттуу баштуу адамдарына барып, ушул китепти сунуштадым. Мен падышанын катчысы болом. Ушул китепти бир аз өзүм тараптан адабиятташтырып, кошумчалап кооздодум. Эгер туура көрсөңүздөр, ушул китепти кабыл алып коюңуздар деп сунуштаганымда, алар бир аз эле окуп, абдан ыраазы болуп, жөн гана кетирбесен, белек бекчелер менен жөнөтүштү. Ошентип үчүнчү кезек ислам динине, мусулмандарга жетти. Мен бул динди дагы, диндеги эң ийик китеп Кур'ани Каримди алдым дагы. Эми Алла сактасын, андагы сүрөлөрдүн тартиптерин, аяттардын тартиптерин өзгөртүп, аралаштырып, өзүм тараптан сөздөрү кошуп, аштамаларды кошуп, өзгөртүү киргиздим. Өзгөртүү киргизгенден кийин карасам, базарда мен ошол Кур'ани Каримди көчүрүп жазуучу сатуучулар бар экен. Мен ошолорго барып, мен ошол өзүм тааныштырдым. Мен падышанын катчысы болом, чебер акынмын, жазуучумун. Эгер туура көрсөңүздөр, мен ошол сиздердин китебиңиздерди окуп чыктым. Бир аз өзгөртүүлөр, кошумчалар киргиздим. Эми дагы толугураак болууга деген ойдомун. Эгер ушуну туура көрсөңүздөр, ушуну көчүрүп жазыңыздар, ушуну таратыңыздар деп айтканымда, баягы сатуучу абдан жүзү кызарып кетти. Кана берчи деди. Мен Куранны ошол өзгөрткөн китебимди бергенимде айрып туруп, акмак, сага Аллахтын китебин, Аллахтын ыйык сөзүн өзгөртүүгө сага ким уруксат берди деп абдан жини келип, эгер дагы бир жолу ушундай кылганын уксам же көрсөм, капа болгонум деп мени кагып силкип жөнөтүп салды дейт. Мен ошондо өзүмчө отуруп, чыныгы диндердин эң чыныгы, эң таза, өзгөрүлбөгөн, өзгөртүү киргизилбеген, кошумчаланбаган дин бул ислам дини экенине жүрөктүн түпкүрүнөн чындап ишендим дейт. Анткени бул ислам дини мусулмандардын алымдары эмес, болгону базардагы жөнөкөй сатуучулары булар өздөрүнүн динине, китебине өзгөртүү киргизүүсүн каалашпайт экен. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бери
өзгөрүлбөгөн Аллах тараптан кандай келген болсо мына ошондой исмен бизге жетип келген дин бул ислам дини экен деп ошондо ынанып жүрөгү менен мына ушул динге толугу менен ишендим дейт. Ошондо Харун Рашид падыша абдан сүйүнүп, ага дагы ислам динин кабыл алганы менен куттуктап, көптөгөн белек бекчелерди берген экен. Эми бул окуядан ала турган сабагыбыз, урматтуу туугандар, албетте Кур'ани Карим бул эч качан өзгөрүлгөн эмес, өзгөрүлбөйт дагы, өзгөртүү мүмкүн эмес дагы. Бул өзгөрүлбөсүнө эч кандай шек жок, эч кандай сөз да жок. Бирок негизги максат бул окуядан ала турган сабагыбыз, бул аяттан ала турган сабагыбыз, эми Аллах Таалам Кур'ани Каримди кандай сактаган болсо, дал ошондой Куранды жаттоочуларды, Куранды окуучуларды, Куранды көкүрөгүнө толугу менен көтөрүүчүлөрдү Аллах Таалам мына ошондой сактайт. Кайсыл адам ошол Куранды жаттап, көкүрөгүн сактаса, Аллах Таалам Кур'ани Карим сактаганда мына ошол адамдарды дүйнөдө кырсык балелерден, жамандыктан, илеттерден, оору сыркоодон деги эле бардык жамандыктардан, жаман көрүнүштөн Аллах Таала сактайт. Ал эми тиги дүйнөдө, ахиретте Аллах Таалам мына ушул көкүрөгүнө Куранды сактагандар, Куранга амал кылып жашагандар да Аллах Таала кабырдын азабынан, кыяматта шерменде болуудан, тозоктун ысыктыгынан Аллах Таалам сактап коет. Мына ошондуктан сиз менен биз дагы эгер мына ушундай Аллахтын коргоосуна кирүүнү кааласак, анда сиз менен биз жүрөгүбүздө Куран сактайлы. Куран сиз менен бизди дүйнө ахиретте бардык жамандыктан сактайт. Аллах Таалам бардыгыбызга Кур'ани Каримди толугу менен жаттап, көкүрөгү сактап, башкаларга дагы жеткиргенге, сактоосуна себепчи болгонго Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берсин.